Кашкаеванын ишкердиги пандемия учурунда башталган. Үйдө бош отурган учурунда жакындарына ар кандай шириндиктерди жасап берип олтуруп, круассан жасоого өзгөчө кызыга баштаган. Анын артынан круассанды даярдоонун сырларынан онлайн түрдө француз адисинен кенен окуп үйрөнгөн. Учурда каарманыбыз жасаган круассандар даамдуулугу жана өзгөчөлүгү менен бир канча кафе, ресторандарда сатылат. Бир 2 айдай алыштым окшойт, ошо рецептураны эмесине жеткизиш үчүн, анан сырьёну табыш үчүн, ылайыктуу, керектүү материалдарды табыш үчүн, даже упаковканы табыш үчүн 2 айдай алыштым. Анан кийин үйдөн эле өзүмдүн эле ашканамда жасап баштадым. Анан мисалы биринчи жасаганда өзүмдүн эле кичинекей кухнямда баягы бытовой эле печкада бышырган үчүн, духовкада бышырган үчүн 6 круассан бир салганда 6 круассан жасап жүрдүм. Каарманыбыз мындай таттуулардын түрүн жасоого 50 жашында кирише баштаганын айтты. Алгач буйртмага алган шириндиктерди үйдөн эле жасап таратса, анын арты менен суроо талап өсүп, кафелерден буйртмалар түшө баштаган. Мындайда албетте ишкер айым өзүнүн чакан кафесин ачып, жумуш орундарды түзүүнү колго алган. Азыр өзү менен кошо 20га жакын адам эмгектенет. Үйгө жардамчы алдым биринчи, үйдө иштеп жүрдүк. Анан бир жылдан кийин батпай калдым. Өзүмдүн ашканама батпай калып, анан арендага алып башка жерге чыгып иштей баштадым. Ошентип анан экинчи жылда 4 ишкер алдым. Алар менен иштеп баштадык. Анан экинчи жылдын аягында уже 11 адам алышка туура келди. Анан баягы аренда алган жерибизге да батпай, дагы чоңураак жер алдык. Ошентип анан азыркы күнгө чейин, мына уже 5-жыл кетип атат. Азыркы күнгө чейин 16 адам иштейт. Кайсы тармакта болбосун улам изденип, ошол эле учурда атаандаштыкка туруштук бере билүү маанилүү. Ал эми тамак аш жаатында иштеген каарманыбыз таттуулардын сапаты, даамы ошол эле учурда кардарлардын табитине көңүл бурат. Эми алдыда ишкердигин дагы кеңейтип, жумушчулардын санын арттырууну пландоодо. Албетте баягы бардыгы таза продукта болгон үчүн биз унду дагы мисалы Казакстандын гана унун колдонобуз. Масло дагы сливочное масло 82% болгон үчүн аны да Казакстандан алдырабыз. Анан бардык нерсе сапаттуу болгон үчүн бир аз кымбат продукт. Ошон үчүн биздин кондитерский нерселерибиз дагы кымбат, мындай бир аз жогорураак баада. Бирок ошонун бардыгын сапаттуу кылгандыктан клиенттерибиз, кардарларыбыз ушул убакка чейин баалап, ушул убакытка чейин биз менен чогуу иштешип келатат. Мээрим Кашкаева азыр таттуулардын жаңы түрүн чыгарууга окуп, изденип жүрөт. Белгилесек, өлкөдө акыркы жылдары айрыкча аялдардын ишкерлигин колдоо жаатында көңүл бурула баштады. Ага жараша атайын мыйзамдар дагы иштелип чыгып, ар тармакта ийгилик жараткан аялдардын санын көбөйтүүгө өбөлгө болууда. Айымкан Исралы кызы, Айбек Үсөнүү уулу, Ош.